Гүлбара айым, сиз жогоруда өзүңүз да айтып калбадыңызбы? Садыр Жапаровдун 6-октябрда каралган иши боюнча деп сөз баштап калдыңыз. Анан Жапаровдун ушу барымтага алуу иши боюнча иш бул. Анан ал акталды деген маалыматтар тарады эле да алгач. Анан кайра жок акталган жок деген да маалыматтар болуп калды. Бул иш кандай болгон өзү? Сот актысы бар. Ошондо бизге айтып атпаймынбы, расмий түрдө бизге адвокаттары арыз алып келген болчу. Арыз алып келип, жаңы ачылган жагдайлар менен карап бергиле деди. Жаңы ачылган жагдайлар менен карап бергиле дегенде, мен ошо биздин иштеп аткан судьялардын арасынан ошондо менин орун басарым да жок айткандай жумушта. Мен может быть ага да кийлишпейт элем. Но ал жок болгон үчүн мен өзүм курам түзүп судьялардан, 3 судьядан курам түзүп, ошол ишти карагыла дедим. Иш ошондо дагы бир кайсы жерде чыгып калды интернетте. Ишти алдырбай эле, ишти карабай эле жөнөтүүнчүндө карап салды. Ал андай эмес болчу. Ишти 1-Май райондук сотунан алдырганбыз. Аны тоже мындай нарочно эле алып келип, алар ошол курам өзү кирип караган. Мен ошол сааттарды айта албаймын, но, наверное, 6-7лерде уже бүтүрүшкөн болчу. Чечим кандай болгон? Жаңы кароого жиберген. Прокуратура ошондо актоону сураган, по-моему, мен калп айтпасам айта албайм. 6-октябрда. Жок, 6-октябрда. Прокуратуранын позициясы бар, бирок кайта протоколдо да, сот актыда. Бирок ошондо сот кайра жанагы тергөөгө жиберип, по-моему, ошондо прокуратуранын сунушун жарым-жартылай канааттандырууну деп жокко чыгарып өкүмдөрдү кайра тергөөгө жиберген. Демек, логикалык жактан бул иш эми кантип аякташы керек? Мыйзамдын логикасы менен алганда. Тергөөдө кыскарабы, же сотко келип, сотто каралып бүтөбү, кандай болот? Болуп атат да. Эми мен өзүм айтып атпаймынбы, жазык иштерди карап жүрсөм, ошолорго катышып жүрсөм, сразу айтат элем. Өзүмдүн көз карашымды, себеп иштин материалдарын окуш керек да. Өздөрү жоопко тартылган адамдар, алар айтат, биздин күнөөбүз жок, бул куугунтук болду деп. Эми ошону тергөө органдары аныкташ керек. Эгерде чын эле куугунтук болсо, анда анда алар өздөрү эле кыскартып коюшу мүмкүн. Жок, биякта мондай жагдайлар бар деп, кайрадан ишти сотко жөнөтсө, сот аны карап, ага баа бериш керек. Тергөөчү дагы кыскартып койгонго укугу бар. Бар. Но прокуратуранын макулдоосу менен андай укугу бар. Но мен өзүм чындыгында аны мындай гезит телевидениядан көрөсүң дегендей, но багымтага дегенде ошондо тиги Каптагаев өзү айтыптыр имиш, мени алган эмес деп. Анан ким билет? Анан жанагы телевиденияда жарыялабадыбы, жанагы азыркы талапкерди Садыр Жапаровду жанагы больницадан тартканын, ошондо дагы интервью алганын, анан ал дагы жок, менин эч ким күнөөсү жок, тиги бу деп мындай интервью бергенден мен мисалы өзүм жеке адам катары мен шекшидим, биякта кол салуу болду деп. Адам өзүнө эле кол салбайт да, турабы? Ошондо сиз Садыр Жапаров ошол кездеги бийликтин саясий курмандыгы болгон, саясий куугунтугу болгон деген пикирге кандай карайсыз? Эми чынында мен өзүм жогорку сотко 12-жылы судья болуп 12-жылы келдим. 12-жылдын аягында, сентябрда. 2004-жылы мен кеткем, өз калом менен жазып, жанагы жагдайларга байланыштуу болуп. Мен ошону айтып атпаймынбы, не как юрист, а как адам катары меники ошондой ойлор туулуп аткан. Мен мисалы барып, же там ишин карап кылбайсың, а юрист
как юридикалык укуктук баа бергенде анын иштин материалдарын билиш керек. Но радиодон ошондо, телевизордон ошондо чынында азаттык деле ошо мондай деп мен радиону угуп жүргөндө деле ошол анан телевидениядан жанагы кол салууну көргөндө мен чынында просто жүрөгүм түштү. Мен мындай ыкмаларды да колдонобу деп жүрөгүм түштү чындын да. Демек сизде ойго алган бул саясий укугун? Алган, сөзсүз алган. Бул эми мен ойлоймун, что эч кимди мындай тынчсындырбайт дегенде мен кантип эле. Мен оюмча ошол мен ошондо мындай мишек пайда болду менде. Ну эми